бул үй деген аябай бардак экен да ичи. Бир күндө 30-20дай үй көрсөтөйм да. Аэропортто белый лимузин күтүп туруптур. Ана zaman беле такси заказ кылган. Эле бир үйгө киргенде мындай паласында мындай бирөө киши өлтүргөн сүйкө менен. Мен кээ бир клиенттерим айтат экен. Вовремя баргыла, анан батайдагыла деп. Сиз миллиондук үйлөрдү канча саттыңыз? Жолдошум деген сиздин сөзүңүздү эле алып алды. Былтыр айтып атышкан эмки жылы үйлөр арзандай. Бир үйгө 28 офер келди. Кызык эле дизайн кылат. Мындай нерселерди топтоп алып, мындай эски жыгачтарды. Үй алган чакты эч кандай чоң покупка кылбагыла, эч кандай кредитный карточка ачпагыла, эч кимге косайнер болбогула. Жумушуңарда иштеп турушуңар керек, зарплатасы основной түшүп туруш керек. Америкага келген ар бир адам бир нерсе жөнүндө кыялданбай койбойт. Эгерде бул жакта туруктуу жашап иштей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө бул жактан турак жайлуу үйлүү болууну кыялданасыз. Албетте, Америкада үй сатып алуу менен башка мамлекетте үй сатып алуунун айырмасы чоң. Баасы жагынан, жол жобосу жагынан деле, эрежеси жагынан деле. Эгерде алдыда буйруса сиз дагы үй сатып алуу, турак жайлуу болуу кыялыңыз, ниетиңиз болсо ишке ашсын дейли. Анан бул видео сөзсүз түрдө сизге жардамчы болот. Анда эмесе мына ушул Гүлай Мурзаева каналына катталып алыңыз. Биз мына ушундай үй жөнүндөгү видеолорду мындан кийин дагы чыгарып турабыз. Андыктан сиз суроолоруңуз болсо, кеңештериңиз, сунуштарыңыз болсо сөзсүз түрдө комментарийге калтырсаңыз болот. Немесе кеттик. Кош келиңиздер. Абаса, канча деп ойлойсуңар мына ушул үйдө? Канча бересиңер? Көрсөтүүнүн аягында албетте баасын ачыктайбыз, ага чейин. Аягына чейин көрүңүздөр. Ушундай үйдү кыялданып, мен дагы ниет кылып койдум. Буйрса. Кош келиңиздер. Кош келиңиздер бул үйгө. Маунт Проспект. Келиңиз, Венера эже. Бүгүн достор, үй сатып алуу боюнча негизи биринчи эреже эң жакшы адис менен иштешиш керек да. Мына ошондой адис көпчүлүгүңүздөр Чикагода тааныйсыздар. Венера эже үй сатууда дагы, үй алууну дагы семишкедей чаккан адис. Бүгүн биздин суроолорубузга жооп берет. Рахмат, да. Венера эже менен биз эртеден бери чогуу жүрөбүз. Ортодо дагы бир кардарга барып келип үлгүрдү. Бизден кийин дагы канча кардар барат? Дагы бир 2 клиент менен иштейм, анан ошол менен токтойм. Бүгүн болбосо воскресенье, дем алыш күнү, дем алыш дебей 24 саат. Да, бизде деген дем алыш жок. 7 күн иштейбиз. Особенно суббота, воскресенье элдин баары иштейт. Ушул убакта көп иштейбиз да. Жакшы, анда биз үйдү бир катар экөөбүз көрүп чыгалы. Сиздин ойлоруңузду дагы уккум келет. Эми бул үйдү болсо өзлөрү проектисин кылып анан курду болуш керек өзүнөчү. Бул жагы болсо кире бериш эле аябай кенен кесир көрдүңөрбү? Тети асман жагын дагы аябай жакшынакай кылып жасап коюштур, иллюстрация. Ошол азыр могу золотистый брас деген модада болуп атат да. Азыр серебристый эмес, ушундайларды колдонот. Атайын өзүнчө кире бериши мындай аябай жакшы кылып жасашыптыр. Бул жагында тепкичи, бул үйдүн эки жагында тепкичи бар болуш керек, азыр байкайбыз. Негизи эже сиз көп жылдык тажрыйбаңыз бар. Үйгө киргенде биринчи эмнеге көңүл бурасыз? Биринчи киргенде самый основной үйдүн комнаталардын расположениясы. Биринчи этажы бизде чоңураак болсо, коноктор келет,
ошонусу жакшы. Үйдүн көп нерселерин караш керек да. Эми бул миллиондогон үйлөрдө, конечно, бүт баары болот болуш керек. Но биринчи очередь эмнени караш керек? Эң кымбаттуу нерсени кылганчы. Ал крышасы, могул терезелери, кухнясы, ванналары көп акча алат. Эми мындай краска полдорун койгон анча деле убакыт деле көп албайт, акча деле көп кетпейт. Ошолорду караш керек. Кеттик анда. Биринчи этажды бүтө эле? Мына бул жагында болсо кухня. Окей. Кабинеттери custom made, бүт заказ кылып жазышыптыр. Таш экен, бул гранит. Жок, бул деген кварц экен, Вау, үйдө сиз кандай билесиз? Кварц экен. Мына бул жагы болсо, могул плитасын эле эмеси Wolf деген, бул деген коммерческий эме да, аябай кымбат турат. Специальный адуу менен тамак бышырганда дагы аябай жана ресторандагыдай болуп жакшы тиги запахтарын чыгарат да эшикке. Классно. Бул жакта болсо мына эки двойной овен конок келгенге жакшы бышырганга көп. Карасаңар бүт мындай кымбат нерселерди алыптыр. Могу Sub-Zero деген бренд дагы аябай жакшы да, appliance'тердин. Ошо Wolf, Sub-Zero аябай кымбат турат негизи. Бул жагында болсо өзүнчө тамак ичкен formal dining room деп коет. Коноктор келгенде ошол жактан тозуп. Классно. Полдорун дагы өзүнчө уникальный кылып жасашыптыр да. Мына ушундай үйлөрдө кандай адамдар жашайт эже? Бизде эле болгон эле простой адамдар жашайт негизи. Жай акчаны. Да. Менин кызым сурай берет да, аябай жакшынакай үйгө барсам, бул киши эмне болуп иштейт депчи. Анын сыңары ушундай жакшынакай үйдө жашагандар ким болуп иштешет? Кадимкидей эле жумуштарда иштешет. Кадимкидей эле жумуштарда иштешет көбүнчөсү. Эми короосун карабайсыңарбы, бүт зыңкыйтып сонун салыптыр да. Атайын тягында печкасы менен өзүнчө пруду менен тияка балыктарды эметсе болот. Навеси менен карабайсыңарбы, аябай жакшы жасаптыр. Тозулуу экен. Кээде мен ойлой берем да, аябай чоң үй болсо, анын ичинде коркот. Киши бүт баарына көнүп калат, биягында подвалына кеткен экен да. Ананраак көрөлүк э. Окей. Тиги жагында өзүнчө дагы комнатасы бар экен. Бул жагында да комнатасы бар экен. Бул офис экен да. Офис экен, э? Да. Офиске пайдаланган комнатасы экен. Анан кийин биринчи этажда дагы тиги эмеси бар экен. Бир спальнясы. Бул жакта экен спальня. Коноктор келсе, өзүнчө спальня биринчи этажда, эч кимге мешать этпейт. Ягында ваннасы бар. Аябай жакшы. Могу эшиктери дагы көрдүңөрбү, качествосын, бул жыгач да, кадимкидей оор. Потолоктор аябай высокий экен, бир 10 фиттен ашат го дейм. Да. Кээ бир үйлөрдө ушул сатыш үчүн ремонт кылат дедиңиз го? Анан кээ бир үйлөр чын эле өзү жашаш үчүн сом кылып ремонт кылат. Ошону сиз бат эле билип алсаңыз керек, э? Эми сразу эле көрүнөт да. Көргөндө кайсы ремонт кол, кайсы киши, например, ремонт жасап туруп сатчу кишилер мындай дешевый продукцияны көп колдонушат саткангачы. Өзүнөрүнө жасаганда, конечно, качествосы, и продукция, и работа хорошо. Даже красить эткенде могу четтеринен эле сразу билип коесуң да. Ким красит, профессионал красил или просто так человек красит. Сонун район экен. Бир күндө канча майл жүрөсүз примерно? Бир күндө аябай көп жүргөндө ошо 150ден ашык жүргөндө, мен 2 күндүн ичинде эле бензин куюп атам азыр. Бир күндө эле иштегенде бир 4-5 клиент менен иштеп, бир күндө 30-20дай үй көрсөтөм да. Ошо анан кийин таң атпай турам саат 5-те. Документтеримди 7-8ге чейин бүтүрөм. Келгенде да ушул азыр просто маркет аябай сумасшедший болуп, элдин баары эле жанталашып үй алып атышат. Инфляция болот деп, анан элдин дагы акчалары көп пайда болуп калган го дейм. Таң калып атам. Маркет кымбаттаган сайын, процент өскөн сайын кишилер күчөп там алабыз деп атат. Ну, с одной стороны, можно понять, потому что
илгертеден эле земля считается самым ценным. Особенно өзүң үйүң болсо, азыр көбүнчө кишилер арендага жашап аткандар 100% просто они же выбрасывают деньги. А өзүң үй болгондо, во-первых, как бы өзүң үйүң деген өзүңдүн эмең дагы башкача өзгөрүлөт анан. На самом деле баягы үй сатып алгандагы расход менен үйдү жөн рентке кылган экөөсүнүн эмесинде рентте утуп кетесиң депчи, ошого сиз кандай баа бересиз? Мисалы үйдүн крышасын эле 10 жылда алмаштырып турушуң керек, ал где-то 15 миң, 20 миң доллар. Еще жана вентиляция дагы эмнелерин алмаштырышың керек дегендейчи. Сиз ошого кандай карайсыз? Аренда менен салыштырганда кээ бир кишилер арендага эмнеге качышат, потому что өзүлөрү мындай нестабильно бир шаарда жашайбызбы же башка штатка көчүп кетип калабызбы депчи. Если көп срокко бияка жашайм дегенде, в любом случае мен пикирим ушу үй алган туура эле да. Крышаларына кетет, эмелерине кетет. Любой эле үйдүн, конечно, өзүнүн расходтору болот дечи. Допустим, крышаларды көбүнчөсү коркушат, аябай эски болсо. Көбүнчөсү крышаны, например, мурун 5-6 жыл страховой агент болуп да иштеп кеткем да. Ошол үйлөрдү, машинелерди, здоровье бүт страховал. Ошондо көбүнчө крышаларды ушундай шамал жүрүп кетет же мөндүр жүрүп кетет. Ошондо жанагы крыша жасаган кишилер тыкылдатып эле үйгө келишет да, биз free estimate кылып берелик, карап. Анан көбүнчөсү ушул алдабайм бир 60-70% уже через страховую компанию жазатып алышат да. Дедактабл эле төлөпчү. Буларда деле ушундай эме буттарын чечип жашагандар көп эле болот экен да, Ооба. Кээ бирлер эми буттарын чечет, буттарын чечпейт экен, көбүнчөсү буттарын эле чечет. Да. Эми бул жак тарапка келгенде, мына бул жактан дагы асты жагын көргөнгө высокий потолки көбүнчө кишилерге жагат да. Бул жагы вот мастер бедрум. Көрдүңөр, потолокторунда өзгөчө жасашыптыр да. Эки жагында өзүнүн клозеттери бар да. Карабайсыңарбы, аябай чоң. Туалет ваннасы, өзүнчө душевая кабинасы, могу полу дагы жылыйт болуш керек да. Мына жылуу сезип атасызбы? Жылуу сезилип атат, көрүнүп атасыңбы? Теплый пол. Да. Эки жагында мына күйөөсүнө, аялына өзүнчө умывальник. Да. Аябай сонун экен. Потолокторунда көрсөтүп кетесиңби, аны подсветка бар экен. Ушундай үйлөрдү эмнеге сатып аткандарын дагы кээде мындай кызыгып сурагым келет, Эми азыр көбүнчөлөрү ушундай чоң заңгыраган үйлөр, семьялары өсүп, балдары кетип, анан кийин кээ бирлер каарыган кишилер көбүнчөсү жуу штаттарга кетишет. Же болсо кичирээк үй алышат да. Ооба. Көбүнчөсү. Ооба. Жана мурда барган үйдө деле карыган кишилер өздөрү калган, Да. Бул жагында болсо дагы бир тиги спальнясы. Бул канча бедрум эле? Бул 5 бедрум болуш керек. Мына буякта 2 спальня, анан ортосунда смежный ваннасы бар да. Сиз миллиондук үйлөрдү канча саттыңыз? Миллиондукту еще сатып элекмин, эң кымбаты 800 доллар сатканда. Элдер менен иштеген жакшы көрөм. Мурун бияка келерде өзүм бизнесим болчу. Өзүм эч качан бирөөнүн астында иштейм деген жаман көрөм. Өзүмдүн распорядкым өзүм. Ошон үчүн жашоом самый главное
элдер үй алганда ушуна радуется, вот ыраазычылыгын билдирип үй алып атабыз. Биякта Америкада деле большой American Dream деп коет, жакшы мындай үй алган. Эми не только Америкада, бүт жакта эле үйдү болсоң, мындай өзүң үйүң да өзүң крепость. Ошон үчүн убактымды эч качан не жалеем. Для меня самое главное, чтобы мои клиенты хороший, добротный дом купили, чтобы потом и же жакшы бизге жагып атат деп бир 2 жылдан кийин. Рахмат айтышып, Ошондо канча жыл болду сиздин мына ушул тармакта иштеп баштаганыңызга? 10 жыл болду уже ушул тармакта иштеп баштаган. 10 жылда канча үй сатып бердиңиз же канча үй саттыңыз? Эми 10 жылдын айтпайын, за последние 2 года, былтыр где-то 53 үй саттым. Быйыл болсо мына 3 эме болуп баратат, 3 ай болуп атат, уже 20 үй сатылды. 10 жылдыгымдын эми билбейм эсебин. Үй саткан жеңил да, үй алганга караганда. Үй саткан жеңил да. Үйдү жөн эле выставишь, башка агенттер көрсөтөт. Кээ бирлер бир күндө эле бир үйдү көрүп жактырып эле алышат. Кээ бирлер болсо көбүрөөк убакыт алат, эми билбейсиң да. Ошон үчүн клиенттерим сурайт, канча убакыт алат же тиги сатып алганга деп. Сатып алганда эми өзүңөрдөн зависит этет, бактыңарга жараша бир үй тургандыр, эми канча болот. Кээ бирлерин мына 1-2 жолу көрсөтүп алат, кээ бирлерге жумалап келет, кээ бирлерге айлар келет, пландар меняется. Ар кандай кардарлар менен, ар кандай клиент, ар кандай адамдар менен иштешесиз да. Нормалдуу же сизге жаккан кардар кандай болуш керек? Мен чын айтканда адамды бир көргөндө эле кичине биринчи интуициям алдабайт да. Бирөө айтам, булар менен бат эле иштешип кетем. Буга кичинеге убакыт керек, көбүрөөк түшүндүрүп бериш керек. Эми бул жактан не только с клиентами разговариваю, да, бул жактан башка агенттер менен дагы сөз табышым керек, адвокаттар менен, инспекторлор жылса бүт жактан communication skills аябай жакшы болуш керек да. Кээ бирде аялына бир үй жакса, жолдошуна башка үй жаап, ошондо кичине татаалыраак да. Бири-бирине таарынып кетишет, мен жаккан үйдү албайсың деп. Ошондо аял менен күйөөсү бирдей болсо, анда намного легче работать. Сиз ушул тармакта аябай көп иштеп жүрөсүз, анан үй сатып алганда эми чоң буюм сатып алып атасың да. Волнение болот дегенде, кээ бир адамдар биринчи жолу үй сатып алайын деп биринчи жолу кардар болот. Айрыкча Америкага келгенде бул жактын эрежеси такыр башка да. Эгер ошону туура эмес кылсаң, көп чыгым болуп калышы мүмкүн, же бат-баттан машина алмаштыргандай, кийим алмаштыргандай алмаштыра албайсың. Бирок кандай ошо катачылыкка жол бербеш үчүн эмнелерге караш керек? Кантип катачылыкка жол бербеш керек? Эми биринчи очередь өзүң айтып кеткендей, өзүнүн ишин билген адамдар менен иштеш керек. Эми көбүнчөсүн биякта эми кымбат да, көбүнчөсү кредит алат банктан. Бизде ипотека деп коет. Анын жакшы любой банктар эле мындай бере берет, бирок да көп нерсесин караш керек да, же ишенген адам менен иштеш керек да. Ошол эң биринчи сатып алып атканда самая большая проблема ошол кредит алыш. Ошол жол жобосун туп-туура түшүндүрүп берген. Кээ бирлер болсо биринчи жолу сатып алат деп көп нерселерин кошуп коюшат тиги брокерлерчи, билбейт депчи. Ошонун процентный эмесин бүт баарын караш керек да. Процентная ставка каждый день меняется. Кээ бир кишилер түшүнбөйт, мындай болуп аткан турбайбы деп. Как stock market, процентная ставка меняется. Когда ушел процентная ставка на ты лак кылат, когда контракт на руках, с двух сторон подписанный. Жанагындай айта кеткендей, самое главное real estate location. Потом, где школы хорошие, всегда дороже стоит. Анан эми азыр маркет аябай нестабильный болуп атат, баалар өсүп атат, ошондо байкаш керек. Да, эмнени айтып кетсем, ошол чоң чыгым кеткен үйлөр эмне кетет, ошол крыша, тиги окна, кухня, ванна, ошолордун баарын караш керек. Кээ бирде структурный эмелер болот, фундаменттеринде эч кандай баягы зыяндай чоң трещиналар болуш керек, ошонун баарын караш керек. Жакшы инспектор болуш керек, жакшы адвокат болуш керек.
Кээ бир учурларда ошол инспекция кылдырбай эле өз алдынча сатып алып же жок мындай үйгө кереги жок деп койгон учурлар деле болобу? Болот, но я всегда советую акчасына карабай инспекция жасаш керек, потому что невооруженным глазом биз билбейбиз да, көрбөйбүз да көп нерселерди. Инспектор болсо, например, үйдү кичинекей эле үйдү 1-2 саат алат, мындай чоң үйдү 4-5 саат алат. Инспектор эмнени текшерет? Ошо үйдүн бүт жагын текшерет да, крышасын, чердагына чыгат, фундаментин, короолун, заборлорунан бери ар бир эшикти ачып чыгат, ар бир точканы карап чыгат, бүт холодильник болобу, газ болобу, бүт жана сантехникасын, электрический бүт жагын карап чыгат да. Биз көрбөгөн нерселердин баарын чугуп чыгат, анан ошондо дагы экинчи жолу соодалашабыз. Тиги сатуучулар менен муну жасап бергиле, муну жасабайбыз же акчалай беребиз деп ошондой чечимге келебиз да. Если кичине квартира болсо, кээ бирде можно и не делать, но если менчик үй алып атсаң, обязательно надо делать инспекцию. Үй сатып алып атканда, мисалы, мен баягы спичтерде окуп калганда айтышат эле да, эки жүз үй көрмөйүн, үйдү сатып албагыла деген нерселер бар эле да. Анан эки жүз үй көргөндө уже сенде бир вкус пайда болот, сен мындай стандарттарың пайда болот депчи. Бирок азыр маркет андай эмес да. Азыр сен 200 үйдү көргүчө уже астыдагы 100 сатылып кетти деп. Маркетке чыгат, максимум 3 күндө жакшы үйлөр сатылып кетип атат да. Мисалы, былтыр айтып атышкан, эмки жылы үйлөр арзандайт, более мындай стабильность болот деп, бирок өзгөрүш болгон жок. Кымбаттаса кымбаттады. Кымбаттап эле атат. Мына 10 жылдан бери иштеп атам. Бир дагы түшө элек, чын айтканда, көтөрүлгөндөн көтөрүлө баратат. Особенно ушул 2 жылдын ичинде баалар аябай өсүп кетти. Себеби эмне болушу мүмкүн? Эми себеби болсо, просто сейчас ушул баягы 2008-жылга чейин маркет краш болгон да. Анан көбүнчө жана new constructionдар салынбай калган. Эми азыр салынып баштап атат, бирок да эми алчу кишилер көп, сатуучулар азыраак болуп атат да. Бир эле жакшы үй болсо эле жабышып калып атышат. Бүгүн эле көрдүк, бир үйгө 9 офер бар экен, 9 офер бар да. Ошондой болуп атат, азыр ошондой. Бул качан бери стабилдүүлүккө келиши мүмкүн? Эми дайыма эле ушинтип кете бербейт дечи, бир эмеде эмки жылы может быть болот, эч ким айта албайт да азыр. Эч ким айта албайт. Үйдөгө көтөрүлөбү же ылдый түшүп кетеби деп. Ушу пандемияга карата 1-2 жылдан кийин ушундай жанагындай foreclosure'лар башталат десем, баштала элек. Көп эмелер жок, үйлөрчү. Мурун көп чыгып калчу. Short sale деген бар, foreclosure деген бар, баягы банк алып алган үйлөр төлөбөгөндөр чыкпай атат. Ушундай учурда шашылып, мындай тура эмес чечим кабыл алып, шашып алып алгандар болобу? Эми шашып алгандар, мисалы, чоң үйдү бир көрүп алыш, бир көрүп чечим чыгарыш аябай кыйын болуш керек, Кыйын да, кыйын. Конечно, любой үйдө. Эми ар бир кишинин өзүнүн деле интуициясы болуш керек. Например, өзүм үйүм алганда, өзүм порогтон кирип эле почувствовал этам, ойдом ошентип эле алдым. Да. Ошон үчүн элдер эми өзүнүн чөнтөгүнө жараша оокат кылыш керек да. Үй алып атканда негизи 3-чү бөлүгү ушул үйдүн акчасына кетчүдөй болуш керек да. Кээ бирлер ушул иңейде эле чоң үй алгысы келишет, анан кийин ушу тамга эле төлөп калганда да анда да айтам, силерге заңгыраган анча там керек эмне, азырынча чөнтөгүңөргө жараша оокат кылгыла депчи. Кээде бир үй сизге жакпады, бирок адамдар үй тандаганды деле эми сиздей билбейт да, бирок кирип ошол үйдү балким биринчи көргөн үйү жакшы көрүп калды дейли. Ушуну алгысы келип, сиз эмне ошол убакта кандай кадамга барасыз? Эмне дейсиз? Эми мен клиентти жаңы жолукканда биринчи жолу көрсөткөндө эле уже кичине чечимге келип калгам да, мындай үй жагат экен, мындай. Эми сразу эле көзүмө көрүнгөн жаман нерселер болсо сразу эле айтам да, мындай не стоит депчи, болбойт деп. Өздөрү чечишет да, покупатель. Я могу просто посоветовать, они должны сами решить. Сиз колуңуздан келген нерсени айтасыз? Да. Калгандары өзүнүн чечими,
лишь бы үй сатыш керек эмес да сиздечи? Жок, лишь бы үй сатыш деген болбойт да эми. Ошон үчүн ушунча жылдардан бери өзүмдү рекламага төлөбөй эле ушул рекомендациялар менен келип атам. Анткени убактымды бөлөм. Для меня главное, чтобы клиент довольный остался. Үй ак жолтой болуп, жакшы, 1-2 жыл, 3 жыл жашаса деле мындай ыраазычылыгын билип, рахматын, ошол самое главное для меня. Кызыктуу окуялардан айтып бербейсизби? Ушул 10 жылда сизде почти ар бир кардар менен ар бир үйдө ар кандай окуялар болот болуш керек да. Сиз ошолордон мындай жолдоо баратып. Эми үйлөрдү, ар кандай үйлөрдү көрөсүң. Бир жолу үй көрсөтүп атканда мындай киргенде эле как будто жанагы haunted house'ка киргенсиң, бир кызык болосуң да, чувство такое. Анан ошол эле бир үйгө киргенде мындай паласында мындай бирөө киши өлтүргөн сүпөмөн. Андан сразу кой деп качам да. Кээ бирде үйгө киргенден кийин эле что-то не почувствую, айтам, бул силерге жарабайт. Баскыла десем, ой, уже көркө эми жарабайт бул. Муга мен даже өзүм уялам мындай үйдү саткан деп алып чыгам да. 2-3 жыл мурун клиенттер менен сүйлөшкөндө офер эми кыргызча сунуш бериш, канча азыраак беребиз деп сүйлөшсөм, азыр 2 жылдын последний 2 жыл канча көбүрөөк бересиңер деп сүйлөшүп калдым да. Анткени азыр эми маркет үйлөр көп, бирок что покупательдер аябай көп болуп атат. Анан кийин бүт баары эле ремонту бар, жакшы үйгө жабышат. Ошого бир үйгө көчө, бир офер жасайын десем, бир үйгө 28 офер келиптир. Ошол эле райондо анда уже потенциальный 28 адам ошондой эле биз издеп жүргөндөй эле тамды издеп жүрөт. Ошону түшүнүп алыш керек да. Эми ар кандай клиенттерим болот, талаш тартыш болуп атканда дагы ушинтип оферлер жазып, кээ бирде выигрываем, анан ошондо деле кайта айнып кеткендери да болот. Кээде кардарлар айнып, кээде хозяиндер айнып, ар кандай, Ар кандай. Азыр көбүнчөсү кредитке алышат да, эми только не только баасынан зависит этет, оферди выигрывать этет. Офер негизи 13 барак да, анын ичинде ар кандай эмелери бар да. Например, канча күндө жаап аласың, даже банктан жана pre-approve канча letter деп коет, канча акча бере алат деген. Аны дагы кимиси 20% койсо, у нее больше шансы, кто 5% вложит. Да, ошо да, ар кандай эмелер зависит, очень многие факторы да. Азыр сиз канча үйгө офер бердиңиз? Көчө 4 офер бердим. Бирөөсүн выиграла, потому что действительно это был за наличные деньги купили, сразу эле бизге берди. Эми 3 оферди күтүп атам, бүт баары эле ушинтип 3-4 күндөрдү коюшат, ушу воскресеньяда эле уже оферлерди выбирать этип эле контрактка алган. Ошон үчүн жумушта көбөйдү, бир офер болбой калса кайта көрсөтүшүң керек, кайта офер жазышың керек, ошондой. Азыр выходной жок. 14-12 сааттан иштейбиз. Эже, эртең менен кантип эртең менен турасыз? Өзүм негизи атамды тартып эрте турам, кичинекей кезимден бери. Саат 5-те турам. Саат 8-ден кийин туруп калсам, для меня уже день прошел болуп калат. Ошо да. Вот мен бүгүн 6:30 турдум да. Туруп 6-дан 15 өткөндө ойгондум дагы, анан телефонду карасам, сиз смсиңиз келиптир да. Ух ты, мен эреже туруп кой, уят турайын деп турдум мен дагычы. Мен болсо эрте жатам. Саат 10:30 эле жатам, 5-те турам. Үйгө келгенде саат 7-ден кийин эле телефондун звугун убираю, потому что уже это мое время. Конечно. Клиенттер болсо түнү бою деле жашып чыга беришет, мен болсо таң атпай туруп эле жазып салам, анан бүт баарына чогултуп, чогултуп. Мындай эрежелер бар экен го эже, мисалы үйдү сатып алып, процесс жүрүп аткан учурда эмнелерди кылбаш керек? Мисалы ошол убакта жумуш алмаштырбаш керек дегендей нерселер бар экен. Ошолордон айта кетесизби? Туп-туура. Үй алып атканда эмнени сурайт? В первую очередь 1-2 жылдын, если өзү self-employed болсо, өзүнө иштесе 2 жылдын таксысын сурайт.
кээ бирлер баягы автоматический зарплатадан налог эметкен W2 деп коет, алар проще, 10 мүнөттө эле преапрувал алам да. Ошол убакта үй алып атканда эч кандай кредитный карточкалар ачылбаш керек, тиги машине албаш керек. Ошонун баары эле кредитти ачканда эле сразу кредит скор түшүрө берет, инквайри болгондо эле андан түшүрөт. Ошон үчүн кредит скор түшүп кетсе дагы кичине чатагыраак болот. Ошондо заранее биринчи жолу клиенттерге алып атканда жол жобосун сразу айта кетем да. Ушул үй алган чакты эч кандай чоң покупка кылбагыла, эч кандай кредитный карточка ачпагыла, эч кимге косайнер болбогула, жумушуңарда иштеп турушуңар керек, зарплатасы основной түшүп туруш керек. Анан кийин бизде кыргыздарда көп алыш бериш деген көп. Бирөөгө карыз, анан кийин бул жактан банкка депозит $1000 эле ашса, объяснительное письмо сурайт да, каяктан келди деп эметет. Ошондо дагы айтам, ошондойлоруңарды токтоткула, банк аккаунтуңар мындай чистый болсун депчи, чтоб тоскоолдук болбосун. Ошол да самый основной. Мисалы, үй сатып алганды канча жыл мурда план кылып башташ керек? Заранее пландаш керек, например, особенно те люди, которые для себя работают, бул жылы ала албагандар эмки жылга готовить этем да, анда уже өзүмдүн брокер менен советуюсь, алар болсо жанагы налоговый декларациялардын баарын жөнөтөт, санайбыз, кредитин текшеребиз, анан биринчи очередь сурайбыз, кандай үй каалап атасың, канча суммага, канча даун пейменттиң бар, канча акча кое аласың. Ошого жараша анан кийин тиги акылдашып, ошол эмки жылдыкын канча төлөш керек. Ошону дагы менен жардам берем да. Негизи ар бир үйдүн мындай кемчиликтери болот да. Идеалдуу үйдү өзү тапканга болбосо керек. Туурабы? В идеале, только если сам будешь строить, тогда в идеале будет. Конечно, сатып алып атканда эч качан 100% аябай эле аз го. Бирөөсү жакса, бирөөсү жакпай калат. Но ошон үчүн всегда надо компромисс. Вот жана эртерээк туура айта кеттиң. Я всегда советую клиенттерге эки баракты алып туруп, бирөөсүнө без этого я не могу прожить, с этим я могу свыкнуться дегендей эметпин, анан ошону салыштырыш керек да. Анан көбүнчө мындай экен да, кардарлар идеалдуу үйдү издеп жүрүп, кээ бир мындай үйдүн мындай потенциалын көрбөй калышат. Көрбөй калышат. Мисалы, көп кишилер мындай өтө жөнөкөй нерселерге көңүл буруп, же краскага дейли, краска темный болсо, аны бат эле оңой эле өзгөртүп койсо болот. Ошол үй алып атканда главное канча спальня болуш керек, канча ванна болуш керек, размер үй кандай болуш керек. Үйдүн размерин өзгөртө албайсың. Ванналарын если көбүнчөсүн өзгөртө албайсың. Ошолорду байкаш керек да. Бул полун поменять, там краску поменять, кухняны деле жаман болсо поменять тоже можно. Ошолордун баарын караш керек да. Кээ бирлер болсо кичинекей нерселерди байкайт, чоң нерселерди. Эми андай деле клиенттерим болгон. Түшүндүрсөм деле өздөрү деле кээ бирде ошону каалап алышат. Анан кийин эми на вкус и цвет эме жок го, ар бир өзүн выбирать этет. Ошо аябай мындай капризный клиенттер менен иштешкенде кандай, ошол жумуш бүткүчө чарчап кетесизби? Ооба, стресс болуп кетесиң да. Да, стресс болуп кетесиң. Аракет кыласың жардам бергенде. Кээ бирлер болсо ошо айтып атпаймынбы? Самый тяжело мне работать с людьми, которые бир эле үйдө күйөөсү менен аялы бир чечимге келе албай калгандар, ошолорго кыйын да. А так, если күйөөсү аялы знает, что хотят, тогда всегда легче работать. Мисалы, менин жумушумда да болот да, аябай капризный адамдарды кээде алар деле мага тартып бер деп андай платный съемкаларда аябай аракет кылсаң деле, если ушунчалык капризный, ушундай мелочь болсочу, менин оюмдагыдай болбой, хотя камераларым дагы, микрофондорум дагы жазбай баштайт да, үйгө келсем уже микрофонун жазбай калган болупчу. Ошого окшош алар кандай үй тандашат акырында? Эми акырында баары деле бир жакшыраак үй тандашат, эч ким аларды насильно саттырып албайт дейчи. Но баары деле мен кандай клиент болбосун орто жолдо чыдап сала албайм да. Канча кыйын болсо дагы ошол бүтүргөнгө аракет кылып, жакшы үй таап бергенге аракет кылам. Ну, конечно, стресс көп. Кээ бирде жакшы жаман айткым келбейт.
бирок да кээ бирде может быть менин кабак кашман эле көбүнчө элдер билип коюшат экен да. Мен өзүм байкабайм да. Жагып атабы, жагбайбы. Сиз ошо жумушуңузду мындай чын жүрөгүңүздөн жасаган үчүнчү ошол клиенттериңиз дагы эч качан үзүлбөйт, анан адамдар да ошол сиздин кабагыңыздан байкайт да. Сиз ичиңизге ката албайсыз да, эмоцияңызды катып, жок, эме кылса, жок, кадимгидей естественный болгон үчүн сиздин ошол кабагыңыздан, значит, байкайт экен да. Рахмат, мен мындай жашыргым да келбейт, өзүм ачык кишимин, ачык айтам да. Да, аябай так анан Венера эже минута ушунчалык иштешкенден ырахат аласың да. Да, эми ар кандай болот дечи. Ошол кызыктуу окуяларыңыздан айтып берсеңиз эже. Кызыктуу окуя бир жолу бир клиенттерим бар эле, ошол айтып атпаймынбы, татаал клиенттер бар да, бирөөсү аялына жакпай кухнясын. Анан кийин мына жолдошум деген сиздин сөзүңүздү эле угуп алып алды деп дагы мындай догорунган элдер бар да. Анан кийин мына кухняны жасап берем деди эле, бирок да жасабай койду. Айтыңыз мен күйөөмө депчи. Эми я же не могу влезать в личные дела, да. Эми айтам, өзүңөр каалап калдыңар го депчи. Бирок да потом они все-таки довольны остались с покупкой, да. Бир бүт баары тең эмес да. Кээ бирде может быть нааразы болуп калган элдер деле болгондур, ким билет. Бирок да эми чын айтып кеткенде көбүнчөсү эле ыраазы эле болуп атышат. Да, ар кандай адамдар бар. Ооба. Да, бирде предложение кылаарда мен 4-5 жолу сурайм да. Чын эле каалап атасыңарбы? Ушул жагып атабы? Депчи. Эми азыр болсо көп үйлөрдөн бат эле кетип калып, бир эле клиентке, допустим, 4-5 офер жазып ийем да. Анткени ушул күнү последний раз деп, последний день деп, анан кийин бирөөсү тийсе да бирөө тийбей калсын деп. Эми азыр дагы учурлар болуп атат, жагып эптеп уткан оферди дагы алар кайта айнып калган убакыт болуп атат. Анда дагы мага кичине минус болуп калат да, потому что мен башка агенттер менен иштешим керек. Если без причина эле тиги cancel кылса тоже, контрактты эмес мага кичине минус болуп калат. Ошон үчүн азыр кичине эметип калдым, мындай байкап калдым да. Анткени мен дагы последующий иштешим керек да башка элдер менен. Сиз мындай Чикагонун Иллинойс штатынын ичинде эле иштейсизби же башка штаттарга деле барасызбы? Жок, ошол эле Чикаго, Иллинойсто. Ар бир риэлтор ар бир штаттын өзүнүн лицензиясы болуш керек. Конечно, я могу Висконсин взять, Индиану взять. Ну, в последующем, наверное, может алам, бирок да, потому что азыр өзүмдүн Иллинойстан эле башым чыкпай атат. Азыр көбүнчө клиенттер бир үйгө алгандан кийин экинчи үйдү как investment property алып атышат. Коммерческий эмелерди издеп атышат. Ошол не только үй сатып алганга жардам берем, но и также бизнес сатып алганга, например, коммерческий бирөө жер сатып алам дейби. Бүт все, что связано real estate, все я делаю. Арендага таап берем, кээ бирлер ресторанга арендага сурашат, кээ бирлер парикмахерскийге сурашат, кээ бирлер болсо көбүнчөсү жанагы тракторлор, ушундай трак парковкаларды дизишет. Ошонун баарына да жардам беренге аракет кылам. Өзүм болсо 22 жыл болду жашаганымды. Чикагонун Кудай шүгүр бүт жакшы билем негизи. Мектептерин, райондорун, жолдорун прям жаттап калыптырсыз. Да, билебиз да, эми азыр көбүнчөсү эле мектепти карата алышат да, бүт баарын балдар бар. Ошон үчүн приходится запоминать кайсы. Например, бир эле сабарпта, например, бир эле пригородто 2-3 школага разделяться этип кетет да. Ошон үчүн бир жагы жакшы, бир жагы жаман. Көчөсүн айтып эметсе эле мен сразу билем да. Өзү негизи эс аласызбы? Эми көбүнчөсү азыр ушул отпускага чыгып эле 1-2 жума кетип калып, ошондо эс албасам, мен үйдө жүргөндө канча жолу өзүмө сөз берем эс алам деп, бирок да көрсөтөсүзбү, мындай кыласыз десе эле кыйбай эле иштеп кетем да. Эми азыр маркет ошондой болуп атат, эми жалып атат экен, кишинин натурасы ошол экен да. Жумуш жок болсо жумуш жок деп жалып атасың, жумуш көп болсо жумуш көп деп эметесиң. Ошо негизи Кудайга шүгүр жумуш болуп атса иштеш керек деп жүрөбүз. Мурда кандай болот эле? Кайсыл сезондо үйдү көп сатат элексиз дагы, анан кайсыл сезондо сиз эс алат элексиз? Негизи мурун болсо ушу сезон ушул марттан сентябрга чейин
сезон болот эле. Анткени эмнеге элдер ошол мектеп башталып электе сатып, анан кийин сатып алганга аракет кылышат да. Анан кийин баягы уже октябрь, самый такой сезон ушу декабрь, ноябрь бул жакта День благодарения, Крисмас болуп, көбүнчө кишилер да койдурбайт, суукта. Анда кичине эс алчу элек. Азыр болсо из-за того, что ушундай маркет болуп атат, 2 жылдан бери кыш, жай иштеп коюлуп жүрөбүз. Ну, конечно, самый такой хороший сезон ушул марттан сентябрга чейин да. Кыргыздар бар, орустар бар, эми келдик. Дагы биринчи келиппиз го. Бuyakta open house болуп атат го дейм. Ошо машина толуп кетиптир го. Да, ушул open house болуп атат. Так, очередке турабызбы? Жок, кире беребиз open house болгондо. Мына ушул үйгө келдик азыр. Тоже 4 bedroom. Марлингтон Хайтс бул всегда дорогой район считается, да? Сыртынан жакшынакай компактный, сонун үй экен. Агенттин эмеси жазылып турат да бул бул ошол жерде. үйдү на продажу, который выставил агенттин эмеси, да? Көбүнчө иштешкен агенттер менен иштешкен жакшы, кээ бирлер менен. Сразу эле билебиз да, мына 2-3 агент менен канча бир 4-5 үйдү сатып ийдик го. И иногда в пользу, жакшы закрываться эткенде, да, я лучше тебе отдам деп эметишет да. Жакшы. Агенттер деле өзү мындай өз ара бир атаандашып ушинтип иштешет да, тынып, мисалы сезондо. Ооба. Ошондо эмне метод колдонобуз, кантип жеңип чыгасыз, эмне кыласыз? Эми азыр деген чын айтканда көбүнчө эле кыргыздар менен иштешип атам. Эми өзүмдү атайын тиги реклама эч качан төлөгөн да эмесмин, кыла элекмин дагы. Ошол рекомендация боюнча эле бирөөдөн угуп, бирөөлөр эметип эле ошолордон эле азыр колум бошобой атат. Башка көбүнчө агенттер жанагындай флайерлерди жөнөтүшөт, адрестерине звонить этишет, эметишет. Ага, пока менин убактым жок. Өзүмдүн эле азыр клиентурам достаточно пока. Если бы сиздин дагы ошондой сайтыңыз болуп, ошондой бир баракчаларыңыз болуп, брошюралар болсо, вообще эле жетишпей каласыз го дейм, Да, анда көбүрөөк. Эми азыр ар кандай да, азыр болсо, мне кажется, кыргыздарда азыр бул Чикагода да башка кыргыздардын агенттери бар, кыздар бар. Просто меники кичине опытым көбүрөөк и анча жылдан бери өзүмдүн жакшы командамды создавать этип алгам. В первую очередь ошол жана 2 mortgage брокер менен иштешем көп жылдан бери. Бирибиз иштегенди эмебиз жагат. Эч качан артынан түшпөйм. Алар сразу эле бир неме болсо айтып турушат, мындай керек болуп атат клиентиңе неме деп. И сейчас прям действительно специализируюсь на людей, которые первый раз покупают дома. Потому что эч нерсе билишпейт да. Анан бүт баарын түшүндүрүп бериш керек да. Өзүм инспекторлорум бар, даже ушул канча жылдан бери өзүмдүн командамды тандап алгам. Ошон үчүн көбүнчө контракт болгондон кийин көбүнчө успешно закрываюсь. Из-за того, что благодаря им. Адвокатым болсо өзү 81 жашта, всю жизнь real estate адвокат болуп иштеп жүргөн. У него кличка профессор, да, көбүнчө адвокаттар андан дагы советтер сурайт. И всегда он отвечает на телефон, потому что многие адвокаты сами не отвечают, өзүнүн помощниктери, жана паралегалдары отвечать. Мага ошол адвокаттын өзү жооп берип эметкени жагат да, и так иштейт. Өзүңүзгө окшош сонун команда куруп алыптырсыз да, Да, потому что им биякта самое главное не только выиграть оффер, но самое главное надо успешно оформиться. Мен кээ бир клиенттерим айтат экен, вовремя баргыла, анан батайдагыла деп. Эшикти кармап коюң. Жок, биякта эми бар экен. Hello. Hi. Кичине эскирээк үйдү. Мурунку эки үйдө
жетпейт экен. Аркы эки үйдөн кийин Аркы эркегиден кийин бул үйдө башкача көрүнүп калат. Буга деле карабайсыңарбы, канча 3 офурум бар, дагы ал өрткөлүп атат дейт. 3 офер бар экен да? Вау. Жак ваннасын апдейт болуптур, жакшы жасап коюптур. Комнаталары кичине кичирээк экен. Биякында. Бул комнатасы размери жакшыраак экен. Бул да 4 bedroom. Мастерге Мастер кирдик. ал жагындагы 495 коюптур. Размери жакшы экен. Ваннасы деле жакшы экен. Канча баа бересиз бул үйгө? Эми бул 500 из-за того, что Arlington Heights ушундай болуп атат да баасы. Негизи бул 2 жыл мурун 400 рублей болчу. Азыр баасы көбөйүп кетти. Кайсыл райондон үй көп сатып аласыз же сатасыз дегендей? Кайсыл район мындай бойло мындай требовательный? Азыр болсо ошол 3 районда, бирөөсү болсо ушу шаарга жакын пригороддор, Des Plains, Mount Prospect, Arlington Heights, Buffalo Grove, Schaumburg көп кишилер алышат. Шаарга жакыныраак менчик тамдар кымбатыраак. Көбүнчөсү таунхаус алышат. Мындай менчик үй алгандар да көп, бирок да чоңураак, жаңыраак үй алам десеңер, кичине шаардан 1 сааттык жол болуш керек да. Ошондо тиги Crystal Lake, Lake in the Hills менен Naperville, Аврорадан да көп алышат. Расстояние шаарга одинаковый. Бирөөсү батыш жагында, бирөөсү чыгыш жагында болсо ушундай да. Ошолордон көп сатам да, ушул 3 райондон көп сатам. Алганда деген ошо уже да алыстап баштаптыр да, мисалы кыргыздар деле ошо чет жакка деле жашап. Чет жакка анткени көбүнчөсү балдары да чоңоюп атат. Эми чет жакта жери да чоңураак, үй да жаңыраак. Ошого карап атышат да. Азыр болсо пандемия башталганда тем более үйдөн көп иштеп калышты да. Баягы шаардын ичинен квартира алам деген клиенттер көбүнчөсү заңгыраган там үй алып алышты да. Ушул жумушту кантип баштаганыңызды айтып бере аласызбы? Эми мен өзүм самый большой толчок өзүмө үй алайын деп ошондон баштадым. Анан жагып эле ошол бир план кылсам мен ошо менен сразу кетем да. Ошол жарым жылдын ичинде өзүм окууга деле барган жокмун, өзүм самоучка болуп окудум. Анан определенный класстарын алып туруп, экзамени да аябай татаал, экзаменди тапшырыш керек, лицензия алыш керек. Ошентип эле самый большой толчок өзүмө үй алам деп ошол менен баштап кеттим. Анан өзүңүзгө үй алгансыз. Өзүмө үй алдым. Ошо өзүм үйүмө алганда дагы өзүмө айткам, үйдүн порогуна меткенде эле если почувствую, ошо даже үйдү көрбөй туруп эле, порогту көрүп туруп эле меники деле ошентип мага буйруп калды ошол үйүм эле. Азыр деле ошол үйүңүздө жашайсызбы? Азыр эле ошол үйүмдө жашайм, саткым да келбейт. Жолдошум экөөбүз аябай жакшы көрөбүз. Вау. Үйгө киргенде өзү ар бир үйдүн өзүнүн аурасы бар, атмосферасы бар да. Болот экен. Анан киргенде кандай мындай болбосун сезет экенсиң. Да ошол меники. Анан эгер ошол сенин үй болсо, мындай ичиңде бир нерсе боло берет экен да. Ооба да. Интуиция, өзүңөрдүн интуицияңарга биринчи жолу ишенишиң керек. Биринчи интуиция обычно редко подводит. Жакшы, мен сиз менен таанышканыма аябай кандай кубанычтамын. Анан үй сатып алып, үйүнө мындай чакыргандар көп эле болобу? Ооба, көп болот. Кээ бирлерине бара албай да калам. Барганга аракет кылам. Так постоянно кээ бир клиенттер менен вообще жакшы достор болуп катышып жүрөбүз. Жакшы, ар кандай эмелер бар. Если я встречаю жакшы клиент, мне просто душа радуется. И вот действительно хочу с удовольствием помочь, чтобы они хороший дом купили. Эже сиз бул Америкага ушул деңгээлге жеткенге чейин канча кыйынчылыктарды калтырдыңыз да? Ошо айтып бере аласызбы? Ошондой Эми кыйынчылыктар жаңы келгенде, мен 2000-жылга келгенде чын айтканда бир 5-6 эле кишини Кыргызстандан таанычумун. Бүт баары кыргыз эмес, эми бирөөсү татарин болсо, бирөөсү башка национальность, бирөөсү орус. Ошентип биздин эметип биринчи келгендерден
көп жардам берип эметип жүрдүк. Кыйынчылык болду. Эми жөн эле самолет менен келип эле эч кимди билбей эле шаардын каягына дагы. Но айта кетейин, мен ошол биякта эч ким жок болчу, өзүм келдим. Ошо эмеде аэропортто белый лимузин күтүп туруптур. А так на самом деле такси заказ кылгам. Кана десем белый, анан ошондо жакшы жооп койдум. Значит, жолум ачык экен, ушундай чоң ак машина күтүп туруптур деп. Конечно, каждый человек через трудности проходит. Но все это забывается. Да. Классно. Мен бияка келгениме бактылуу, жакшы. Эч жалоба жок. Иштеш керек, иштесең, тиштейсиң. Очень трудолюбивая. Работаю, не боюсь. Алдыда кандай пландарыңыз бар? Эми пландар көп. Эми ошол өзүмдүн real estate-inde өзүмдүн компаниямды ачып, мен астында риэлторлор иштесе деп ошого эметип атам. Анан кийин международный рынокко да чыккым келип атат. Потому что көбүнчө эми азыр кыргыздар бат өнүгүп өсүп атабыз биякта. Мен ошого аябай ыраазымын да. Мен азыр өздөрү жашаганга үй алып атышат. Эми баягы американецтер бияка жашап, анан кийин кышында башка жактан үй алышат. Например, Мексика болобу, Коста-Рика болобу, ошол жактардан дагы сатканга аракет кылып, ошол жакка дагы тармакка дагы кетейин деп атам. Ошол пландар. Так, кубанычтамын эже. Рахмат. Тек дагы бир жолу. Рахмат. Кстати, многу үйдүн баасы 1 миллион 200. Кандай экен немеси? Эми сиз билесиз да, ошо баасына татыктуубу салыштырганда кандай оценка бересиз? Жо, оценка бергенде жакшы экен, району жакшы да. Бул эми шаарга жакын, ошон үчүн 1 миллион 200 болуп атат. Кичине, если, например, бул үй эле 1 сааттык жолдун арасында болсо, бул үй ушул бир 800 миң болмок да. Ошон үчүн бул жак район, кымбат район, 400 миңге эметип. Но муну өзлөрү проектисин түзүп, өзлөрү жакшы жазышыптыр. Жакты мага үйдүн качестволору, продукциялары, кандай материалдардын колдонгондору. Да. Ошол анда достор, аягына чейин көргөн болсоңор баарыңарга чоң рахмат айтабыз. Мына ушул каналга катталгыла. Мына ушундай силер кыялданган сонун, мындай уютный үйлөр силерге дагы насип кылсын. Балким мындан кичинекей болсо дагы, эң башкысы кандай үй болсо дагы силер ошол жерде өзүңөрдү бактылуу сезгениңер, ошол комфорттуу сезгениңер маанилүү. Эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө, бүгүн мына Венера эже менен мен болдум. Венера эжени кыска нуска үй жаатта мындай биз азыр аябай шашып жүрөбүз. Азыр дагы башка жумуштарга барыш керек, бирок ортодо чоң рахмат. Сиз ошо чоң рахмат билейм. Мен да ушундай интервью алып, көп кыргыздар мындай кичине болбосо дагы кичине жолжобосун билип калышат дагы. Ооба. Анан үй алганда башында айткандагыдай эң башкысы ким менен иштешесиң, ошол аябагандай маанилүү. Ошондуктан балким сиздин дагы ошондой бир планыңыз болсо, сөзсүз түрдө Венера эжеге кайрылсаңар болот. Эмесе? Чоң рахмат. Ушул жака сонун комментарийлерди, сунуштарды, балким суроолорду болсо дагы күтөбүз. Аман эсен болгула, кийинки видеолордон көрүшкөнчө. Чоң рахмат.